Окуу билим күйүп турган шамчырак, билим алсаң маңдай ачык жаркырап деп айтылган жакшы сөз бар. Эми биз билими менен ошол бийиктикке жеткен жаштар жөнүндө, тактап айтканда алтын бүтүрүүчүлөр жөнүндө сөз кылалы. Ооба. Ал үчүн биз студиябызга конокторубузду чакырып алганбыз. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Батракеева Чынара эжекебиз конокто, жана ошондой эле алтын сертификаттын ээси Эркайым Жаныбекова конокто. Кутмандаңыздарбы? Кош келипсиздер. Жалпы телегөрүүчүлөрүбүзгө маалымат катары айта кетели, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча быйыл Кыргызстандан 54 окуучу алтын сертификатка ээ болушту. Алардын 39-у борбор шаарыбыз Бишкектен, ал эми дээрлик ар бир аймактан 2ден алтын сертификатка ээ болгон окуучулар болду. Биз абдан сыймыктанып жатабыз. Эми таң эрте ушул жакшы жаңылык жөнүндө жар салабыз. Алтын бүтүрүүчүлөрдүн артыкчылыктары, аларга кандай мүмкүнчүлүктөр берилет, ошол нукта сөз кылалы деп турабыз. Ооба. Эркайымды куттуктап коелу, сертификаттын менен чын жүрөктөн куттуктайлы. Эми Чынарайым, келиңиз, ушул алтын сертификатка кимдер ээ болот, кандай артыкчылыктар менен баягы окууну аяктап аткан окуучулар, бүтүрүүчүлөр ээ болот, ушул тууралуу баштайбыз. Негизи жалпы республикалык тест бул жогорку окуу жайга өтүү үчүн тест болгондуктан мына быйылкы жылдын эсебинен 49909 адам тапшырылды. Ушул адамдардын ичинен эң эле алдыңкы 50 орун бул алтын сертификатка ээ болгон адамдар да. 50 орундун ушул ичине кирген балдарды биздин алтын фонд деп атасак болот. Анткени себеби бул келечектеги ошо өзүнүн билимин эле эмес, мыкты жөндөмдөрүн көрсөткөн, маалыматты талдай билген, ой жүгүртүүсү мыкты биздин балдарыбыз келечектеги Кыргызстандын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошот деп ойлойбуз да. Анан 50 болгону менен бирок эң акыркы жанагы упай, мисалы үчүн быйыл 2023 упай болду, эң жогорку упайлардын ошо төмөн жагы да. Эң алдыңкысы 236 болуп атат да. Ошондой 223 упайдын бир топ адам алган да. Ошол упайлар кайталангандыктан, ошондуктан ар жылы ар кандай боло берет. Быйыл мисалы үчүн 54, былтыр 57 адам болгон да. Демек бул алтын сертификат алган биздин бүтүрүүчүлөрүбүз жогорку окуу жайларга өтүүдө конкурсу жок, уже жолдомо алды деп айтсак болот. Алар эч бир конкурска катышпайт. Каалаган бюджеттик орунга, каалаган окуу жайга автоматтык түрдө уже студент болуп эсептелет деген түшүнүлөт да. Чет жерлерге дагы бара алабы? Негизинен бул жалпы республикалык тест Кыргыз Республикасы үчүн маанилүү тест, ушул Кыргыз Республикасынын аймагында. Бирок албетте мыкты балдардын баягы билимин баардык жерде баалашат. Ошондуктан биздин эле өлкөдө эмес, тегеректеги өлкөлөрдө дагы, башка чет өлкөлөрдө да, мисалы үчүн Түркия, айрым балдар Малайзияга кеткендер бар, Гонконгко кеткендер бар, жакынкы жана Казакстан, Россияны айтпай эле коеюн. Ар бир өлкөлөрдө ушул алтын сертификат же болбосо мыкты упайларды алгандар баардык жерде бааланат да. Андан тышкары мисалы үчүн бюджеттик эле орундарга эмес, контракттык орундарга дагы же болбосо эл аралык университеттер бар. Бизде алар жалаң контракт окутушат. Бирок алар дагы бул балдарды алганга кызыктар. Толугу менен 100% окуусун баягы контрагын төлөтпөй өздөрүнө чакырышат да бул балдарды. Ошондуктан эң эле баалуу адамдар деп айтсак болот. Кандай сонун, кандай кубаныч, Эркайым, сезимдер менен бөлүшчү. Менин кубанычым койнума батпай турат. Чындыгында мен бул дүйнөдөгү эң бактылуу адам деп айтсам болот. Ошо абдан сүйүнүчтөмүн. Кайсы университетти тандагансыз? Эми бул мындай айтсак бир аз секрет. Бирок мен алдыма койгон максаттарым абдан чоң. Анан ошол максаттарыма жетем деген жакшы үмүттөрүм бар. Эркайым, айтсаң, ошол атайын алтын сертификат алам деп умтулуп чоң даярдык көрдүңбү? Ооба. Көптөн бери эле мен алтын сертификатка өзүм эле даярданып жүргөм, үйдөн дагы көп даярданып, ошо бул менин мындай максатым болгон да. Жакшы. Үй бүлөдө мисалы билим берүүгө ата-энең кандай көңүл бөлөт? Биринчиден мен ата-энеме дайыма мени колдоп турган жана мага дайыма жакшы нерселерди берип турган ата-энеме чоң ыраазычылыгымды айтып кетким келет. Анткени алар мени дайыма колдоп, ошо билимди абдан баалашкан адамдар менин ата-энем. Ошо чоң рахмат ата-энеме. Азыр бизде көптөгөн жаш жеткинчектер, окуучулар көрүп атат. Кандай окуучу алтын сертификатка ээ болот?
канткенде алтын сертификатка жетебиз? Менин оюмча ар бир адам өзүнө максат коюп алыш керек. Ошол максатка жетиш үчүн талыкпай эмгектениш керек. Мына ошондо биринчи максат тилек, анан эмгек болгондо ошол үчөө абдан бир формула болуп, абдан жакшы болот да. Демек окуш керек, окууга көрөк даярданыш керек, Ооба, туура. Кантип даярдандың мисалы? Эмгек кылыш керек дейбиз, окуш керек дейбиз. Мен болсо үйдөн дагы өзүм даярданып аттым. Өзүм дагы анан 88-мектептин мугалимдердин эмгеги дагы өтө зор. Ар бир мугалимдин креативдүү өтүлгөн сабагы менин көз алдымда тартылып турат. Ошол мен 88-мектептин бүтүрүүчүсү болгонума абдан сыймыктанамын. Жана ошондой эле секунд деген даярдоо курстарынын эже агайларына да чоң рахмат. Жана өзүмө дагы чоң рахмат. Анткени өзүм дагы даярданып аттым. Жакшы. Жакшы. Чынар айым, былтыркы жыл менен быйылкы жылдын баягы алган алтын сертификатты алган бүтүрүүчүлөрдүн санын айтып өтпөдүңүзбү? Негизи эле жылда көрсөткүч кандай өзгөрүүлөргө дуушар болуп турат? Бул билим алуунун, билим берүүнүн ошол кездеги системалык бир көрсөткүчүнө ылайыктуубу же бул жөн эле башкача дагы жол менен көрсөтүлөт? Негизи жалпы республикалык тест жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн тест болгондуктан бул балдардын билим деңгээлин аныктабайт. Максаты балдардын жөндөмдөрүн аныктайт. Каяктан билим алса да, кандай билим алса дагы ошол билимдерин турмушта болобу же болбосо мына бул учурда тестти тапшырууда колдоно билүү, жогорку окуу жайга барганда окуусунда колдоно билип, анализдеп, салыштыра билип, баягы пайдаланып окуп кетүүдө өзүнүн окуусун ийгиликтүү улантып кетүү дегенди түшүндүрөт. Бирок албетте мындай бардык балдар эмес, 69 бүтүрүүчү болуп атса анын 49 миңи тапшырып атат быйыл. Бирок мындай басымдуу көпчүлүгү тапшырып аткандан азыркы учурда Билим берүү жана илим министрлиги жалпы республикалык тестке өтө маани берип, анан билим берүүнүн баягы бир көрсөткүчү катары пайдаланып жатат да. Бул ойлойм бир жагынан алганда дагы туура да. Анткени себеби мектеп программасынын алкагында түзүлөт тест толугу менен. Эгерде мисалы үчүн мурда тест жок учурда жогорку окуу жайга өтүш үчүн сөзсүз түрдө мектеп программасынан тышкары дагы даярдык көрүү талап кылынса, бул стандартташтырылган тест болгондуктан эң эле чоң талап мамлекеттик стандарттын негизинде жана билим мектеп программасынын негизинде түзүлөт да. Ошондуктан мектеп программасынын баягы кирип жаткандыктан ошонун көрсөткүчү катары пайдаланып жатат. Бирок жыйынтыктарды айта турган болсок, салыштырмалуу деп суроо бердиңиз. Салыштырмалуу мисалы үчүн былтыркы жылга караганда азыркы тестти тапшырган балдардын орточо упайы дагы бир азга болсо дагы, бирок бир аз жакшы көрсөткүчтөр бар. Анткени былтыр 119,9 упай, эми 120 упай болуп атса, быйыл 121,9 упай болуп атат да, 122 упайга чыгып атат. Биринчиден, экинчиден жалпы республикалык тестти жанагы босого упай деген түшүнүк бар. 110 упайдан жогору алгандар. 110 бул эми ортогу 3 алган окуучулар деп айтсак болот да. Анан жакшы тапшырган деп ошол 110дон жогоруларын айтабыз. Алардын пайыздык үлүшү дагы бир азга, мисалы үчүн былтыр 57% болсо, быйыл 58,5% болуп атат да. Демек дагы бир канча пайыздык үлүшүн алганда адам бүтүрүүчүлөр тестти жакшы тапшырып, ийгиликтүү босого чектен өтүп атышат. Ош областы жана Ош шаары боюнча жалпы 4 окуучу алтын сертификатка ээ болуп атат. Анан бардык аймактарда 2ден деп атабыз. Анан ушул борборубузда басымдуу болуп калат. Аймактардагы дагы алтын бүтүрүүчүлөрдүн санын көбөйтүү максаты барбы? Канткенде ошондой мындай болуп жатпайбы? 49 миң адамдын ичинен 50 гана орун алтын сертификат болуп атат да. Албетте, эгерде биз алтын сертификатка мисалы үчүн 100 же 150 же 200 деп кошкондо, балдардын арасына сөзсүз түрдө аймактагылар да көбүрөөк кирмек да. Адатта билим берүү изилдөөлөрү көрсөткөндөй, негизи эле ар бир борбор, биздин Кыргызстаныбыздын калаасы Бишкек шаары болгондуктан, именно ушул кайсыл өлкө болбосун борбордун көрсөткүчтөрү жогорураак болот да. Мына ушун ал эми Кыргыз республикасынын борбору Бишкек болуп аткандыктан, анан башка региондордо область борборлорунан дагы келип атат. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч, бирок басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарынан чыкканы мына ушуну менен түшүндүрүлөт да. Кени бардык деле мындай инфраструктура, мектептердин шарты, мугалимдердин жетишкендиги, көпчүлүк жана даярдоо ыкмаларына, даярдоо ресурстарына, жөндөм, жеткиликтүүлүк, андан тышкары ата энелердин кошкон салымы дагы
борборлордо көбүрөөк болот. Ошол багытта Борбор шаарынын балдары мындай алдыда көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келет да. Анан 50 бала, бул эми 49 000 адамдын ичинен 50 бала, бул өтө эле кичинекей эле көрсөткүч болуп жатат. Албетте алар эң мыктылар, сонунда бирок алар менен ошо 50 бала менен биз Кыргызстандагы билим берүүнү эсептей албайбыз да. Ооба, эң мыктылар алар, баягы каймагы деп айтсак болот да. Сүттүн каймагы менен деле сүттүн сапатын балким кандайдыр бир таризде гана биз бааласак болот, бирок жалпы эсебин алыш үчүн бардык нерсени чогуу эске алышыбыз керек да, бардык абитуриенттердин көрсөткүчтөрүн. Ооба. Чынында жанагынча мына 49 000 бала деп атабызбы, ошондон 50 бала алтын сертификат алыш үчүн бул чоң күрөш да. Албетте. Окуучулар, бүтүрүүчүлөр арасында чоң күрөш. Анан балким ошонун санын көбөйтсө, дагы кызыктар болгон окуучулар, бүтүрүүчүлөр чыгат беле деген дагы ой болот экен. Балким анткени себеби жалпы республикалык тест биринчи кирген жылдары 200 деп аныкталган экен. Эми бул дагы мамлекеттик бюджетке байланышкан нерсе. Мамлекеттик бюджет бул 50 бала өкмөттүн токтому менен бекитилет да. Анткени аларга жогорку окуу жайларга бекер окууга жолдомо берип атат да, мамлекет путевка берип атат десек болот. Ошол себептен 50 деп аныкталган. Эгерде аны карап санын жогорулатабыз десе, бул өкмөттүн чечими менен болушу керек. Эркайым, келечекте ким болгун келет? Келечекте болсо мен өзүм коомчулугума жана кыргыз элиме бир жакшы пайда кызмат кылуучу адам болгум келет. Мисалы кайсыл кесипти тандоо максатың бар? Кесип жөнүндө айта кетсем, ар бир кесип эле жакшы. Эгерде адам өзү берилип окуса, анда баары эле жакшы болот. Бирок менин тандоом бул гуманитардык жак деп айтсам болот. Мисалы тил үйрөнүүгө кызыгасың, Азыркы учурда канча тил билесиң? Мен орус, кыргыз, англис тилин, түрк жана немис тилдерин билем. Ой, Азамат, кандай гана сыймыктуу окуучу. Биз азыр мисалы менин окуучум, мен билим бергем деп бул учурда мугалимдер да сыймыктанат эмеспи? Анан ошол улуттук каналдын эфиринде отурабыз, анан мугалимдериңдин атын атап, аларга дагы салам жолдоп койсок, алардын дагы чоң эмгеги. Ооба, алардын эмгеги өтө зор. Мен айтып кеткендей эле, бул деген 88-чи мен бүт мектептеги бүт мугалимдер, мен ар бир мугалимим мага абдан чоң салым кошкон. Анан ошондой эле мен ошо секунду айтып кеткем, ошол мугалимдер дагы мага абдан көп билим берип, абдан жакшы окутушкан. 88-де айта кетсем, ар бир мугалимим мага чындыгында эң жакын досум болгон. Мектепте ушундай бардыгы сага суктанып, бардыгы сени куттуктап атышабы? Ооба, сонун кубанычтуу. Жакшы. Жакшы, ийгилик каалайбыз. Ооба, ийгилик каалайлы. Эмесе баягы жалпы ушул алтын сертификатты алган биздин бүтүрүүчүлөргө ийгиликтейли. Келечекте мына Эркайым айткандай, ошол кыргыз коомуна бир чоң эмгек жасаган инсандар болсун дейли. Ооба. Ишиңиздерге ийгилик, анда чоң рахмат айталы. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто билимди баалоо жана окутуу усулдарынын борборунун директору Чынара Батыракеева болду жана ошондой эле алтын сертификаттын ээси Эркайым Жаныбекова конокто болду. Билимдүү жаштар өлкөнүн келечеги.